Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан опузалап акча талап кылган шектүү кармалды. Бул тууралуу аталган ведомстводон билдиришти. Маалыматка караганда 2021 жылдын 12 ноябрында Бишкек шийбинен ысы аттуу жаран арыз менен кайрылып, 2021 жылдын 10 ноябрында саат 18:00 чамасында Сагындыков көчөсүндө белгисиз адамдар анын эркине каршы физикалык күч колдонуп, аны Honda Fit унаасына олтургузган. Алар аны Аламүдүн районунун Каражыгач айына алып барып, коркутуу жолу менен 2500 АКШ доллары өлчөмүндө акча талап кылган. Арыз ээси аларга чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 203-беренеси опузалап талап кылуу эски редакция боюнча кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шийиптин Сверлов Риппин ыкчам кызматкерлери ИИМдин Атайын багыттагы отряддары менен бирдикте 1986 туулган БА аттуу жаран кармалган. Ал Кылмыш процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык Бишкек шийиптин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кошумчалай кетсек, милиция кызматкерлери тарабынан иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүү мурда бир нече жолу оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгондугу, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо тургандыгы аныкталган. Учурда анын башка ушул сыяктуу кылмыштарды жасоого катыштыгы бар экендиги аныкталууда. Ысык Көл облусунун аймагында жер титирөө катталды. Бул тууралуу ÖKM'нин басма сөз кызматы билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда 28 декабрь күнү саат 20:16 Ысык Көл облусунун Кытай Эл Республикасы менен чектешкен аймагында жер титиреди. Ошогунда күчү 6 баллга жетти. Ал эми Ак Суу районунун Ташкороо, Кургак айылдарында 5 балл, Эчкили Таш, Койлуу, Май, Саз айылдарында 4,5 балл, Түп районунун Кең Суу айылында 4,5 балл жана Каракол шаарында 3,5 баллга чейинки сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.